Жалал Абадта коронавирус жуктурган бейтаптар ооруканадан качышкан деген жалган маалымат тараткан жаранга кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Жалал Абад шаардык милициясынан билдиришти. 21 март күнү WhatsApp социалдык тармак аркылуу белгисиз автор Жалал Абад облусунун аймагында коронавирус илдети боюнча абал курч экендигин билдирген. Ал өзүнүн үн жазуусунда ооруканалардагы дарыгерлер медициналык бет кап жана тиешелүү каражаттар жетишпегендиктен жумуш ордуларын таштап кетип жатканын, Сузак районундагы карантинге алынган аймактан бейтаптар качып чыгып кетишкендигин жана оорулардын саны көбөйүп кетерин айткан. Ал мунун себебин Жалал Абад облусунда коронавирус боюнча маалыматтар так берилбей, жаап жашырылып жаткандыгы менен түшүндүргөн. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн тиешелүү иштердин натыйжасында аталган үн жазууну жаздырып тараткан Жалал Абад шаарынын 40 жаштагы жаран экендиги аныкталып кармалган. Тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн ал Жалал Абад шаардык милициясына өткөрүлүп берилген. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 23 мартта жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду убактылуу токтотуп туруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ысык көл, Чүй, Ош облустарынын жана Ош шаарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодогу шайлоо процессинин этаптарын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар токтотулат. 12 апрелге дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодогу иш-чаралар өзгөчө кырдаал режими мезгилинде токтотулуп турат. Шайлоо Балыкчы, Каракол, Майлы суу, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринде өтмөк. Мындан тышкары 25 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо болмок. Шайлоодо атсалышууга 22 саясий партия катышмак. Жогорку кеңештин экс-спикери Ахматбек Келдибеков мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын тууганы Чынара Турдалиеваны Фейсбукка жазган билдирүүсү үчүн сотко берди. Бул тууралуу Азаттыкка Турдалиева кабарлады. Анын айтымында Келдибеков анын быйыл 26 февралда Фейсбуктагы жеке баракчасына жазган билдирүүсүн ар намысыма шек келтирди деп 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп, Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайрылган. Турдалиева ал билдирүүсү жеке пикир экендигин жана ал жерде тастыкталбаган эч нерсе жок экендигин айтууда. Бул боюнча Ахматбек Келдибеков өзү жана анын адвокаттары азырынча эч кандай комментарий бере элек.